Собрание народных представителей ставили вопрос насчет Шевелева. Почему шахталардың бүт бары жанагы великолепный, грандиозный программа «Песок» деген программа менен шахталарды жапкандан кийин, я никогда не называю его песаком, это песок. Ошол шахталарды жапкандан кийин великолепный оборудованиялардын бүт бары строительный материалдар кайда кетти? Жарым Россияга кетти, жарым Кытайга кетти. Мана кеп проблема, трагедия Арзамат Жапарович ушул жерден башталган. А биз айтып атабыз, элдер жанакы Баткендеги свалкалардан издеп, мына Бишкектин свалкаларынан издеп, 10-15 килограмм темир таап келип, скупка жасап, ошолорго сатып оокат кылып аткандар. Нет, этим занимались исключительно государственные чиновники. Этим занимались, вот оттуда и коррупция, Подхалбекович. Вот это и порождало коррупцию. Башын экранды бир жөнөкөй жумушчу чабан же шахтер алып барып сата алган жок. Станокторду сатып алып чыга алган жок жөнөкөй кыргыздын гражданины. Этим занимался весьма и весьма уважаемые государственные чиновники, этим занимались. Сейчас идет дележ, влияние. Биз ушул жагын алып калышыбыз керек, эми жок дегенде ушунун куйругун басып калышыбыз керек деген. Поздно, но лучше поздно, чем вариант правительства. Правительство хоть с опозданием, но она токтотолу ушуну акылыбызга келели деген мезгил келип калган экен. Дооронбек Садырбаевич айткандай, бир этегине түшүп калган анча-мынча буудай болсо ошону кармап калалы деген жанталпастык аракет болуп атат. Биз депутаттар ушуну колдошубуз керек. Мамлекеттик көзөмөлгө алышыбыз керек. Мамлекеттик монополия деген сөздөн биз жанагы караандай эле болуп туруп кача беришибиздин кереги жок. Коркпошубуз керек, үркпөшүбүз керек. Азыр ушул тышкы соода жана өндүрүш министрлиги вариантын, биз эки вариантын бириктирип бир кылып алып чыгалы дегенге дагы мен каршымын. Себеби эки вариантты көрүп туруп, министрлик өзүнүн сунушун там, где они согласны, пишется, что мы согласны, нет возражения. Там, где не согласны, они обоснованно дают обоснование. Сравнительную таблицу можно почитать. И в данном случае, Азамат Жапарович, был мыйзам, а механизм и реализация осуществления данного закона, администрирование еще будет возлагаться на вас. И прошу вас от имени, я не могу говорить от имени народа Кыргызстана, бирок хотя бы өзгөн районун элинин атынан суранайынчы сизден. Ошол жерге бир алкыма бүтүмүрөөк бир жигитти койсоңуз да. Канча ичсе, канча жутса түшө берет, кете берет. Баягы эле тигинин тайекесинин баласы же күйөө баласынын жээни же башкасына лицензия берип коесуңар дагы, ошентип дагы баягы куураган элди дагы кайра куурасыңар да. Кеп мыйзамда эмес, кеп ыйманда. Мамлекеттик көзөмөлгө алышы керек. Биз өкмөттүн вариантын бүгүн колдошубуз керек. Чересчур либеральный болобуз дегендин кесепетин көрдүк биз. Акыркы мезгилдерде эмнеге алып келген? Бүт барын ташталканы чыккандан кийин эми мамлекетти ойлоп, өкмөттү ойлоп, өкмөт каяктасыңар дегенде эми ушундай алып чыгып аткандан кийин рахмат айтышыбыз керек. Кеч болсо дагы акылына кирип атат. Биз полный либеральный экономика жүргүзөбүз, рыночный экономика деп таштап салганыбыздын кесепетин көрүп атабыз. Ошондуктан мен суранычым, Арзамат Жапарович, мына сиздердин вариантыңыздарды эки жеринде комитеттин сунушу бар экен. Владимир Григорьевичтин сунушу бар экен. Ошого сиздер деле не возражаем деп атыпсыздар. Абдыган Эркебаевич, процедурный маселелерди мен азыр добушка коем. Эгер настаивать этип чыгып сүйлөбөйбүз дейт, мен көпчүлүгүнөн түшүндүм, чыгып сүйлөгөн кишилерден ушул өкмөттүн вариантын жактырып ушуну добушка койсок деген сунуш болуп атты. Мен дагы ушул сунушту колдоп кетерим деп айттым. Рахмат чоң.